жаңжал топола ыңызычу боло бератамыз адам алса өзүн өзү өлтүрүп коет. Өлсөң кутулдум бу дейт. Шарт бир жерден ташып берет, асым алат болду. Ошондон рахат болуш керек. Рахат эки бөлүнөт. Руханий рахат, нафсаний рахат. Эң биринчи адам баласы руханий рахат алыш керек. Куран окуп руханий рахат, хадис окуп руханий рахат, намаз окуп руханий рахат, дуа кылып руханий рахат, баян айтып же угуп руханий рахат алыш керек. Кайсы бир адам муну кылбады, же кылса дагы чыныгы ихлас болбогондуктан, кожо көрсүн болгондуктан, руханий рахат ала албадыбы? Эми Алла сактасын. Бу жинди күнөө кылып рахат алат да. Күнөө менен рахат алат. Кандайча? Эң эле жолу жөнөкөй жол. Не кылат? Туалеттин чегектерин масгады шындай ташап кайф деп отурат да. Туалетке киреткен соң өзүңө конфет салып кир, десең жаман көрөт. Туалетте да конфет жейм. Да ошентип сүйлөйбү деп. Конфет адамдар дасторконго коёт, конокко коёт. Кетип баратканда пакетке салып берет. Алыңыздар дейт. Кудайга шүгүр, Кыргызстанды бүтүн айланып чыктым, бирок эч жерде көргөн жокмун да. Дасторкон жаап насыбай тизип коюп, кана, дамла башап бересизби? Алың, көргөн жокпуз урматтар. Кетип өткөндө эч качан пакетке салып бербейт, балдарыңызга алып барың депчи. Эң жөнөкөй жол мына ошондой урматтар. Мына ошондон ар бир руханий рахат алышты аракет кылыш керек. Бардыгыбызда акыл эсибиз бар. Өңү түсүбүз бар. Кудайга шүгүр берди. Үйрөнгөн адат калабы, өгүзгө жүгөн салабы деп өзүң эле далил издей бербе. Үйрөнгөн адат калат. Качан Алла берген акыл иште